7 мектеп лицейи 1-класс адеп сабагы. Башталгыч класс мугалими Истамбекова Канымбү Сыргатаевна. Саламатсыңарбы балдар? Балдар, мындан мурунку өтүлгөн тема боюнча суроолорду берейин. Даярбызбы? Теманы окуп, түшүнүп алдыңар да, Өтүлгөн тема боюнча мен силерге суроо берем. Ата-бабалардан калган мурастарыбыз жөнүндө эмне билдиңер? Улуттук кийимдер жөнүндө айтып бергилечи. Балдар үчүн ата-бабаларыбыз эмне жөнүндө китептерди калтырган? Азаматсыңар. Балдар, сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Ооба, эчкинин 7 улагы жөнүндөгү жомокту жана көмөч жомогун көрүп турасыңар, Демек, балдар, биз бүгүнкү күнү сабагыбыз эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Албетте, бүгүнкү өтө турган темабыз жомоктор дүйнөсү кызык деген теманын үстүндө сүйлөшөт экенбиз. Көрдүңөрбү? Бул жерде силерге көптөгөн жомокторду койгонмун. Биринчи жомок каз жана аккулар. Аны билерсиңер да, Акылсыз, кир жүргөн баланы эмне кылат? Каз менен аккулар алып кетет. Экинчи жомогубузду карайбыз, көңүл бурабыз. Алтын жумуртка деген жомок. Бул жомокто Абышка кемпир ошол алтын жумуртканы алып жашап турганда эчтекеге тойбогон ач көз кемпири алтын жумуртка тууп жаткан тоокту дагы союп эмне кылып алышат? Жок кылып алышат. Ал эми үчүнчү жомогубуз чамгыр. Бул чамгырды эмгектенгендин негизинде, ынтымактын негизинде бир үй бүлөнүн адамдары эмне кылып алат экен? Үзүп алат. Ал эми кийинки жомок эжеси Аленушка, иниси Иванушка жөнүндөгү жомок. Иниси Иванушка кир жаман суудан ичкендиктен улакка айланып кетерин силер билесиңер. Анда эмесе, балдар, биз жомок дегенди кандай түшүнөт экенбиз? Мен силерге кыскача маалымат берип өтөйүн. Жомоктор, жөө жомоктор, ыр түрүндөгү жомоктор, жаныбарлар жөнүндө кереметтүү, сыйкырдуу, турмуштук болуп бөлүнөт экен. Жомоктордо жаныбарлар адамча сүйлөйт, оң жана терс каармандар болот. Көрдүңөрбү, балдар, кандай гана жомоктор өтөт бизде. Мынакей темабызды окурдан мурун, балдар, сабагыбызга максат коюп алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жомоктун мазмуну менен таанышабыз, жаңы сөздөр менен таанышып, кебибизде колдонуп, айтып беребиз. Жомоктогу каармандарды мүнөздөп, көркөм сүйлөп үйрөнөбүз, Макулсуңарбы, балдар? Андан кийин, балдар, биз текстибиздин окурдун алдында сөздүк жумуш жүргүзүп алалы. Бизге түшүнүксүз болгон сөздөрдүн маанисине көңүл бөлүп үйрөнүп алалык, Анда эмесе сөздүк жумуш. Эчак эле, байыртан, аңчылык жана алгач ирет деген сөздөрдүн маанисин чечмелейбиз. Эчак эле, байыртан, аңчылык, алгач ирет дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Демек, көңүл бурабыз. Эчак эле деген сөздүн мааниси мурун эле дегенди билдирет экен. Ал эми байыртан деген сөз илгертен жомоктордун баардыгы илгери байыркы бир заманда деп башталат. Ошонун мааниси
байырдан деген сөздүн мааниси илгертен дегенди билдирет экен. Ал эми аңчылык деген бул мергенчилик. Адамдар жапайы жандыктарга мергенчилик, аңчылык кылышкан экен. Алгач ирет деген сөздүн мааниси биринчи жолу дегенди билдирет. Анда эмесе балдар? Китебибиздин 86 бетин ачып, көңүл коюп даярданабыз. Мен теманы окуп берем, жакшылап угуп отурабыз. Макулсуңарбы? Жомоктор дүйнөсү кызык. Балдар жомокторду биздин ата-бабаларыбыз эчак эле ойлоп табышкан. Мурун эле ойлоп табышкан экен, Анын себеби эмнеде эле? Ата-бабаларыбыз байыртадан жапайы, түрдүү жан-жаныбарларга аңчылык кылып, мергенчилик кылып, алардын жашоо турмушун билишкен. Ар бирине мүнөздөмө берип, өзүнө жараша аларды адамдарга окшоштурушкан. Мисалы, түлкүнүн куулугун байкап, аны коо, митайым адамдарга, ал эми карышкырды жырткычтыгын билип, залим, жегич байларга арстанды күчтүүлүгүн баалап, аны каардуу падышаларга окшоштурушкан. Ошолордон улам өздөрүнүн балдарына жомок чыгарып айтып беришкен. Жомокторду айбандар адамдарча сүйлөп ойлонушкан. Ошондон кийин алар көптөгөн жомокторду эмне кылышкан экен? Табышкан экен. Айтып да беришкен экен. Жомоктор жез кемпир, жез тумшук дегендер, ажыдар менен дүүлөр бар. Адамдарды сыйкырлап башка жандыкка айлантып кое турган сыйкырлуу булактар, сыйкырлуу таяктар болот. Аттарга канат бүтүп, куштардай учат. Куштар адамдарга айланып, карышкылар кишиче сүйлөйт. Көрдүңөрбү балдар? Адамдар ушинтип жомок түзүшкөн экен. Кийинки бөлүккө көңүл бурабыз. Адамдарга баары баш ийет. Күзгүлөр дүйнөнүн баарын көргөзөт. Токмоктор жардам берип, ээн баштарды токмоктойт. Курсак ачканда дасторкон өзүнөн өзү түрккөн тамак ашка толуп тойгузуп коет. Жомокторду түзгөндө ушундай түзүшкөн да. Бул жомоктордун баардыгы сыйкырдуу жомоктор деп аталат. Мунун баарынын себеби мындай. Адамдар алгач ирет биринчи эле дейт, дүйнөнүн сырын билишпеген. Жаратылыштан коркушкан, алардын ээси бар дешкен. Ошондуктан баары табышмактуу көрүнгөн да сыйкырдуу жомоктор чыгарышкан. Кийин адамдар табияттын сырын билип калганда, аларды өздөрүнө жакын сезип, баарын өзүнө кызмат кылдыргысы келе баштаган. Кыялданып, түрдүү жомоктор чыгарышкан. Түшүндүңөрбү балдар? Мынеки көрдүңөрбү? Демек балдар, ушинтип баардык жомокторду илгери ата-бабаларыбыз бүт жаратылышка карап, жан-жаныбарларга карап жомок түзүшкөн экен. Мына карагыла, сүрөттөрдү карап, кайсы жомок экенин билесиңерби? Ооба, түлкү менен турна. Булардын достугу аягына чыктыбы? Жок. Алардын достугу аягына чыккан жок. Ошондуктан балдар, ар дайым достукка бекем туруу керек. Бирин-бирин сыйлай билиш керек. Ошондо гана биз эмне болбойбуз? Түлкүдөй кыйтыр, жалганчы, митайым болбойбуз балдар. Ошондуктан балдар, биз дайыма жомокторду айтууда ар бир жаныбарлар сүйлөйт, ар бир жаныбарлар өзүнүн мүнөздөрү менен айырмаланышат экен. Көрдүңөрбү? Түлкү ар дайым жомоктордо эмне болот? Ар кимди алдайт,
кыйтырлык менен, метайымдык менен. Демек ушу жан жаныбарлар дагы жомоктордо адамдардын образын берет экен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап алайлы. Жомоктор эмне жөнүндө болот экен? Үйүңөрдө кандай жомок китептер бар балдар? Силерге кандай жомоктор жагат? Азаматсыңар. Анда эмесе тапшырмалуу болабыз. Жомокту окуп, мазмунун сүйлөп бересиңер. Өзүңөр билген жомоктон ролдорго бөлүп аткарууга үйрөнөбүз. Макулсуңарбы? Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.